Всем привет! Сегодня у нас день зарплаты. Мен Московский кредитный банкка келдим. О, Господи, такой тяжелый дверь. Опа! Так, привет, Маргиза. Сегодня день зарплаты. Так, банкоматка келдим. Ага, я буду снимать. Так, где моя карточка? Где моя карточка? Карточкам как-то халткамен. День зарплаты. Сегодня я сейчас буду денежку, зарплату буду снимать. А, вот я нашла карточку. Так, это моя карточка. Мимоза. Так, запрос остатка на экране. Так, 105 900. Акчам азыраак чыгып калыптыр. Продолжим. Сейчас все буду снимать. Выдача наличных. Так, 105 500. Сейчас я буду снимать. 105 500 буду снимать. 400 рубль шотумда акча калат. 400 рубль шотумда акча калат. 21 күндө получается, если 105 500 то так выдать квитанцию дам. Если будем снимать 21 күндө 105 500 болгон болсо, если 3 көйткөн болсо, где-то 150 канча миңден айына түшкөн калат айына. За что, да? За что? Каждый 21 күн сайын өтүп келип карточканы салабыз. И келип өтүп акчаны снимать ете алабыз. Это мой чистый, это моя чистая зарплата 21 күндө. 21 күндөгө алган акчам. Бир жүз элүү жети миң 158 миңден айына түшөт. Бул жолу азыраак түштү. 105 500 деп эсептеп көргүлө. 21 күнгө 21 60 күн болуп атат. Если 60 күндү получается 2 ай болуп атат. 2 айга бөлө турган болсок 158 миң 100 где-то 160 миңден түшөт атат да. За что, да, за что? И тем более мен скоро сентябрдын, Кудай буйруса, 15 сентябрда Испаниянын Пальма де Майорка деген островуна учуп атабыз. Эс алганы жолдошум экөөбүз, биздин командадан 8 адам, биздин үй бүлөдөн 5 адам учуп атабыз. Бул бизнести тамгасын тааныбагандар үчүн мен командаман чакырам. Лично менин өзүмдүн номерим бар. 8929 661 07 96 звонок кылгыла. Именно ушул номер бул мен личный өзүмдүн номерим, лично өзүм байланышам силер менен и буду сопровождать до результата. Мондай акчаларды алганга чейин мен жол көрсөтө алам. Мен ушул акчаларды алган адаммын. Алып атам 21 күн сайын. Алага миң мертебе шүгүр. Oriflame компаниясы, Москвада иштейм. Компанияда иштегениме Кудай буйруса мынакей быйыл декабрда 9 жыл болот. Эгерде бул жерде акча бербеген болсо мен иштемек эмесмин компания Oriflame'де. Ошондой эле бул компания Oriflame'де мен бир туугандарым менен иштейм. Семейный бизнес. Кече бир неделя болду менин командамдан бир лидерлерим, семейный пара, 21 миң долларга машина минип чыгышты автосалондон. Андан бир жума мурда командамдан өзүм бир тууган эжемдин эле кызы, жолдош экөө тоже где-то 21 миң долларга автосалондон машина минип чыгышкан. Алар азыр Кыргызстанда жүрүшөт. Чачкейлер жолдош экөө бул жерде минип жүрүшөт. Кудай буйруса жакында мага компания 2 миллиондук автомобиль подарок берет. Биз андай нерселерге ишенишибиз керек. Когда биз ишенгенде анан кийин жетебиз. Эгерде компания Oriflame лохотрон компания болгондо, эгерде мен адамдарды мен алдаган болгонумда 8-9 жылдан бери бир компанияда иштебейт элем. Эгерде мен адамдарды алдаган болгонумда менин бир туугандарым келбейт эле. Так, азыр мен Сбербанкка кеттим, бул акчаларды Сбербанковский банк карточкама салам. Все дегенде мне надежно, там я накапливаю, потому что мне Москвадан үй алышым керек.
Эми биз эмеге Москвага акчайга иштегени келгенбиз. Москвага акча иштегени келгенден кийин компания Oriflame'ге дагы акча деп келебиз. Акчаны биз эмне кылабыз? Либо үй алабыз, либо машина алабыз, Компания Oriflame 2 миллиондук машина подарка кылам деп мен уже тандап койгом, кандай машина, кандай цветте. Салону кандай, мага уже даже запахы келет. Я это чувствую. Мынакей мен Сбербанкка келдим. Так, Сбербанковский счетумуз. Салам, азыр мен бул акчамды 21 күн сайын акчалар зарабатывать этем. Биз ушул нерселерге чакырабыз. Эгерде мен адамдарды алдаган болсом, дагы бир жолу кайталам, 8 жылдан бери мен бул бир эле компанияда иштебейт элем. И ушул компанияга мен досторумду, тааныштарымды, туугандарымды, тем более бир туугандарымды чакырбайт элем. И мен 10 мамлекет көрбөгөн болот элем. Бул Кудай буйруса 11-чи, по-моему, 11-чи поездкам или 12-чи поездкам, даже уже не помню. Көрдүңөрбү? Уже командабыздан 8 адам. Мен чакырган адамдар, мага алданган адамдар менен 8 адам. Кудай буйруса азыр процесс документтер процесс эмеде. Визага тапшырганбыз, сейчас в процессе. Кудай буйруса жакында визаларыбызды алабыз. Визаларды алганда да сүрөттөргө тартып киргизебиз. Уже билеты готовы. 4 рейс учат экен. Мен прямой рейсте топовый лидерлер менен учат экен. Это тоже огромная гордость. Вот, ушундай акчаларды зарабатывать этем деген болсоңор, тем более долгосрочно, краткосрочный мен кыска эле убактылуу эле бизнеске чакырбайм. Өзүм мына Кудай буйруса 9-жыл, декабрдын 13-ндө 9 жыл болот иштегениме. Мен бул компания менен долгосрочный контрактка келгем. Мен долгосрочный бизнес кылганга чакырам, бекер саякаттоого чакырам. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Наргиза Кудай буйруса жакында чогуу саякатка барабыз. Все, всем пока-пока.